Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кандайсыздар? Мен сиздерди азыр эң жаш, эң бактылуу, эң аракетчил кыргыз элинин келечегин ойлогон жаш бизнесмен Адилет Бактыбекович менен тааныштырмакчымын. Саламатсызбы, Адилет? Саламатчылык. Адилет, айта кетсеңиз, бул международный Smart Rich компаниясына эмне себеп болуп келип калдыңыз? Кандай результаттарыңыз бар? Ошолор боюнча кыргыз элиме соопчулук үчүн өзүңүздүн результаттарыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз. Мен бул компанияга поэзиям аркылуу келгенбиз. Бул компанияда мен кичинекейимден баштап бул компаниянын ар кандай тренинг, промоушндарына барып, президентский академияларына барып, азыр айтсам көп ишенбеш мүмкүн, бирок 4-5 классынан баштап эле мени жанагындай 5 жылдык, 6 жылдык мастер класстарга апам жөнөткөйчү эле. Ушул жерде отур, эгер сен кийин достатокто жашагың келсе, ушуну түшүн деп мени жөнөткөйчү эле. Мени мисалы үчүн кичинекейимден бери Айнагүл Саламбаевналар көрүп келет, Камалова Эльмиралар көрүп келет, жана башка лидерлерибиз көрүп келет да. Мен бул компанияга мындай айтканда акча жагынан эле келдим, бирок менин командамда жана менин үй бүлөмдө ден соолук жагынан результат алгандар көп. Мен апам эле айтып кетейин. Апамдын фамилиясын айтып кетиңиз. Камалова Динара Марайымбековна. Ал көзү көрбөй, мындай очки жок, жүрө албачу эле да. Чоң шрифтке деле очки такчу эле. Азыр ушул Smart Rich компаниясынын белый чай с коллагеном ичип баштаган. Азыр анча-мынча очки унутуп деле калат, очки кайсы жакта экенин билбей калат. Ошондой эле бул жакта менин командамдан Айдар Таштемирович, өзүңүздөр таныйсыздар, ал результат алды. Өзү айтып берген боюнча 7 оорусун 4 оорусун айыктырып бүттү, 3 оорусу калды, алдын дагы айыктырып атат, ошол оорунун үстүнөн иштеп атат дегендей. Бул жерде Толгонай Оңолбаева результат алган, менин командамдан результат алгандар көп, жана балдары результат алган. Бул компаниянын чай кофелери менен. Бул чай кофелерден балдарга шоколадный кофе көбүнчө шоколадный кофеден результат алгандар көп айткан. Жана ушундай эле мен бул компанияга уже 3 жылдан бери жакшы киришип иштеп баштадым. Буюрса эми могу президентский академияда өзүм кайтарым жасагандан кийин менде чечим бар экенин Бермек Солтоева менен Рустам Солтоев көрүп, уже менин местам өзүмдүн атым өтө турган болду. Мен паспорт жоктугунан башка бирөөнүн паспорту менен иштеп жаткан болдум. Эми буюрса ушул 10 жылдыкка топ менеджер, чыныгы топ менеджер статусу менен бара турган болуп атабыз. Ошол. Азаматсың, Аллах ыраазы болсун. Ушинтип адамдарга жакшылык каалап, результатың менен бөлүшүп, соопчулук иштердин артынан ийгиликтерди багындыра бер. Буюрса сенин келечегиң алдыда. Мен ойлойм, сага окшогон жаштар кыргыз элине керек, иштеш керек и компания Smart Rich'ти дүйнө элине таанытышыбыз керек. Ишиңе ийгилик болсун, Алтыным. Ден соолук каалайм. Буюрса, ийгиликтерди командабыз менен чогуу биргеликте багындырабыз деген ишенимдемин. Ийгилик каалайм. Бул алгачкы биздин эфирибиз, интервьюбуз. Буюрса, сени Instagram баракчамдагы эмеге чакырамын, гостиге. Буюрса, эфирлерди алып барабыз. Жакшылыгыбызды аябай эл үчүн, соопчулук үчүн результаттар менен бөлүшүп турабыз. Андыктан биздин каналга катталып койсоңуздар болот. Күзөтүп барыңыздар. Буюрса, Адилет менен дагы сиздер менен эфир аркылуу көрүшүп турабыз. Пока-пока барыңыздарга. Ийгилик ишиңе. Алтындай убактыңды кызганбай бөлүшүп койгонуң үчүн Аллах ыраазы болсун.